Орозо ислам диніндегі ең маанилүү ибадаттардын бири. Бул ыйык-амал адамдын руханий, психологиялык жана социалдык жактан өсүүсүнө чоң таасир этет. Орозо исламдын 5 негизги парзынын бири. Ал Куранда ачык айтылган: "Эй, ыйман келтиргендер, силерге чейин жашагандарга парз кылынгандай эле, силерге да орозо парз кылынды. Балким, такыба болушуңар үчүн." Бакара сүрөсү 183-аят. Орозо адамдын Аллага болгон жакындыгын арттырып, такыбалыгын бекемдейт. Күнү бою тамактан, суудан, жаман ойлордон жана адаттардан алыс болуп, пенде өзүнүн руханий дүйнөсүн тазалайт. Орозо адамды чыдамкайлыкка жана сабырдуулукка тарбиялайт. Ачкачылык жана суусоо менен адам өзүнүн эркин башкара билүүгө үйрөнөт. Көп адамдар орозо маалында жаман сөздөрдөн, терс ойлордон жана зыяндуу адаттардан качышат. Бул аларды күнүмдүк жашоодо да жакшыраак адам болууга үндөйт. Бир күн бою тамактан жана суудан карманган адам күнүмдүк жашоодогу жакшылыктарды баалоону үйрөнөт. Бул анын Аллага болгон ыраазычылыгын арттырат. Орозо маалында организм өзүн-өзү тазалоо процессине өтөт. Эски клеткалар жаңыланып, денедеги зыяндуу заттар чыгат. Изилдөөлөр көрсөткөндөй, орозо иммундук системаны бекемдеп, организмди күчтөндүрөт. Туура сакталган орозо ашыкча салмактан арылууга жана ашыкча тамактанууну көзөмөлдөөгө жардам берет. Ачкачылыкты сезүү аркылуу адам муктаждарга боор оруп, жардам берүү каалоосу күчөйт. Орозо учурунда кайрымдуулук иштерине өзгөчө көңүл бурулат. Азык-түлүк таратуу, жардам берүү, сооптуу иштерди кылуу көбөйөт. Рамазан айында мусулмандар биргеликте ооз ачышып, мечиттерде таравих намазын окуп, өз ара ынтымакты чыңдашат. Орозо тынчтык жана канааттануу сезимин жаратат. Адам жаман адаттардан алыс болуп, ички дүйнөсүн тазалайт. Орозо маалында адам эмоцияларын көзөмөлдөп, көңүлүн пайдалуу нерселерге бурууга үйрөнөт. Орозо кармаган адам руханий жактан бейпилдикке жетишип, жашоосундагы максаттарын кайра карап чыгат. Орозо бул жөн гана тамактан баш тартуу эмес, ал адамдарды ар тараптан өнүктүрүүчү ыйык ибадат. Ал адамды Аллага жакындатат, руханий жактан тазалайт, ден соолукту чыңдайт, коомдо боорукерликти арттырат жана сабырдуулукту күчөтөт.